Дар оокатка туйтуна түшкөн Абышка бир күнү кемпирине мындай деди. Кемпирим, балтамды баягыдан да курчутуп берчи. Баягы арчага балай бар. Жанакы тентимиз биздин кошунач. Ошондон эмне эскем? Бар? Азыр чай куюп берейин. Сахардан сал. Жанак алып келгендер да. Gel kurtutup vereyim mi? Mıklap bayakıdan dağı. Azır. Ayı kurtutup vereyim. Anı kurtutup saldı. Buradakıdan da kulak çağırın. Абышка токойду аралап баягы арчага келди. Келди да бүгүн андан көп алтын алууну ниет кылып, көптүгүн көрө көтөрүп, балтаны арчага чаба турган болду. Муну чапсам да коркутармын. Чаппагынын. Чаппаганда кантем? Кемпирим экөөс эптеп, өлүндө эле жашап жүрөбүз. Жалган, мунун баары жалган. Баяда бечара кейпиңде келгенде билген элем. Эми мунунда эч нерсе билбеймин. Чаппагынын. Абышка чаппагың деген арчанын сөзүнө көнбөй, курч балтасын өйдө көтөрдү. Ошондо арчанын баягы баштык илинген бутагы чалдын мойнуна ороло түштү. Бутак чалдын мойнуна бекем оролуп, муунта баштады. Бутак оролгондон ороло берди. Абышка турган ордунда өлүп баратты. Муунгандан муна берди. Көздөрү чанагынан чыгып кетти. Анан ал ташка айланды. Арчанын бутагы ташты чырмап кала берди. Арчанын бутагы оролгон таш ушул күнгө чейин бар экен. Адам пейинен табат деген ушу.